Урматтуу кесиптештер, бүгүн сиздер менен биз Learning Apps деген тиркеме менен, сайт менен иштегенди үйрөтөбүз. Бул мугалимдерге абдан керектүү сайттардын бири. Google'га кирип, сиздер learningapps.org деп жазышыңыздар керек. Мен ссылканы WhatsApp группага жөнөтүп койдум. Ушул сайттын ссылкасы аркылуу кирип, сиздер биринчиден бул жактан вход дегенди басып катталышыңыздар керек. Ал үчүн создать новый аккаунтты басып, өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазып кирсеңиздер болот. Email деген жерге Google аккаунтуңарды жазасыздар. Өзүңүздөр пароль ойлоп табасыздар. Ушундай түрдө катталсаңыздар болот. Да бир жолу паролуңузду кайталап жазып, я принимаю баскычын басып, анан бул жактагы код безопасности деп турат. Бул жерде берилген символдорду туурап жазышыңыздар керек. Такое имя уже используется дейт, анын үчүн мен башкача жазышым керек экен. Нас Эрдусек деп кире берем. Кайрадан кайталап жазам. Биз кирдик. Эми бул жактан биринчи кандай көнүгүүлөр бар экенин көрөбүз. Бул жерде англис тилчилер үчүн биология, география, искусство, тарых бардык сабактар үчүн, кыргыз тилинен башка бардык сабактар үчүн шаблондор, даяр шаблондор бар экен. Ал эми кыргыз тилчилер жаңы шаблондорду жаза алсак болот. Анын үчүн келиңиздер бирөөнү көрөлү. Описание фотографий дейт. Бул кандай ойноло турган оюн? Бул англис тилчилери үчүн экен. Англис тилчилери өздөрү түшүнсө керек, Мынакей ушундай көптөгөн оюндар бар экен. Келиңиздер биз дагы жаңы оюн түзүп көрөлү. Найти пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок, ввод текста, сортировка картинок, викторина с выбором правильного ответа, заполнить пропуски, слова из букв, кроссворд, пазл угадай, кто хочет стать миллионером, аудио-видео контент, где находится это. Караңыздарчы, канчалаган оюндун түрлөрү бар. Мен сиздерге азыр бул жактан скачки оюнун түзгөндү үйрөтөм. Скачки бул ат чабыш да. Бул жерден ким суроого жооп берсе, ошол алдыга жылып кете берет. Бул играть в одиночке, играть с друзьями деген эки баскычтын алкагына кетет экен. Эгерде жалпы класс ойной турган болсо, играть с друзьями дегенди тандап алабыз. Анан жаңы оюнду түзүп баштайбыз. Пример, задание. Келиңиздер. Биз бул жака мисал келтирип коюптур, Викторина с вводом текста дейт. Мунун ордуна биз өзүбүздүн
сүрөттөрүбүздү коюп алсак болот. Создать новое упражнение дегенди басабыз. Анан заданиянын берилиши, тапшырманын берилишин бул жакка жазат экенбиз. Картинка койгубуз келсе, картинка коюп алабыз. Үн менен коштолгон текст бергибиз келсе, үн менен коштолгон текст. Аудио берилсе, аудиону басат экенбиз. Видео менен суроо берилсе, видеону басат экенбиз. Ал үчүн келиңиздер. Бул жака тапшырманын суроону берип алалы. Биз кыргыз тилинен түзөлүү. Келиңиздер, бир суроо түзүп көрөлү. Ал үчүн бир теманы тандашыбыз керек. Мисалы, этиштин чактары боюнча түзүп көрөлү. Айжан мектептен, кечиресиздер, англис тилинде которгой эле жазып атырмын. Айжан мектептен келе жатат деп жаздык. Муну астын белгилеп койсок болуш керек. Жандай эме жокпу? Макул. Бул түшүрөбүз дагы. Сүйлөмдөгү этиш кайсы чакты билдирип жатат деп суроо коелу. Алсаңыздар, бул жерге картина кошуп койсоңуздар болот. Ал үчүн сиздерге үйрөткөндөй Google'дан сүрөт көчүрүп алып, мисалы, девочка ходит или идет со школы, да? Идет в школу. Деп туруп. Бир кыздын мектептен келаткан сүрөтүн сактап алабыз. Сохранить картинку. Сохранить деп туруп, анан бул жака выберите картинку дейт. Onun için biz потяните картинку сюда или нажмите здесь. Биз көчүргөн сүрөттү койдук дагы, бул жерге кошуп койдук. Эми жоопторун жазышыбыз керек. Келер жак. Учор жак. Өткөн жак. Деп ответ жоопторун жаздык. Туура жооп. Учур жак. Келер жак менен өткөн жак. Булар туура эмес подсказкалар. Так, ал үчүн сюда койдук. Вопрос. Бул жерде жөн гана үтүр эмес, үтүр, чекит үтүр менен гана беришибиз керек экен жооптордун варианттарын. Ошондо бул жака обратный связь, азаматсың.
Азаматсың, жооп туура деп коелу. Азаматсың, жооп туура. Анан көрөбүз кандай болду биздин сүрөтүбүз. Бул жерде биз варианттар менен эмес, жөн гана жооп аркылуу суроо бергенди түзүптүрбүз. Демек, Айжан мектептен келе жатат. Сүйлөмдөгү этиш кайсы чакты билдирип жатат дейт. Биз балдар жооп берет. Балким бул өткөн чак болушу мүмкүн деп туруп көрөлү. Учур чак, биз туура эмес жооп бериптербиз деп анан. Ушундай сыяктуу суроолорду берсе болот экен. Ошондой эле бул азыр биз бергенибиз варианты жок эле болду. Варианты жок эле. Сиздерге ушундай оюнду көрсөттүк. Эми дагы оюндарды түзсөк болот экен алды жакта. Кто хочет стать миллионером деген оюнду баарыбыз эле билсек керек. Ошол сыяктуу биз дагы түзө алабыз. Кто хочет стать миллионером оюн баарыбыз эле билебиз. Биз ошондой оюнду түзүш үчүн создать новое упражнение кылып, биз бул жерден өзүңүздөр билгендей суроону бере алабыз. Мисалы варианттары менен. Кыргызстандын эгемендүүлүгү кайсы жылы кабыл алынган десек, бул жакта жок, кечиресиздер, бул введите на описание деген жакка бул жөн гана темасын жазасыздар. Анан бул жерге суроону бересиздер. Темасы мисалы Кыргызстан деп эле коелу. Анан бул жакта 4 суроо бар. 4-өнүн 4 варианттын бирөөсүн туура деп эсептешибиз керек. Правильный ответ 1991 жылы 31 августта деп коелу. Кийинки жоопту ушуга эле окшош кылып, бирок жылын алмаштырып койсок болот. 1990 жылы, 1989 жылы 5 майда деп коелу. Кээ билбейт. Анын кийинкисин мисалы 1989 жылы, 1993 жылы 5 майда деп коелу. Ушундай кылып суроолорду түзсөк болот. Кийинки суроо мисалы андан да татаалыраак суроо. Кыргызстанда Кыргызстандын калкынын саны канча деп коелу. Кыргызстандын калкынын саны канча деп анан бул жерде 5 миллион
6 миллион. Жоқ, туура жооп негизи учурда 7 миллион кыргыз калкы бар. Андан кийин туура эмес варианттарды жазып коебуз. 6 миллион, 4,5 миллион же 5 миллион деп варианттарды жазып койдук. Кийинки суроо. Кийинки суроо андан да татаалыраак болушу мүмкүн. Келиңиздер көрөлү. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн кайсы жылы кабыл алынган? 91-жыл, 31 август. Экинчи. Бул жерде сиздер тандап аласыздар. Мугалимдер кайсы класска ылайыктуу десеңиздер, бул жерде даяр чыгат. Бирок орус тилинде чыгат. Сиздер каалаган тилде өзүңүздөр жазып алсаңыздар болот. Мен азыр миллионер болгум келет оюнун бир 2 суроо түзүп мисал келтирдим. Сиздер дагы суроо түзүп, анын сактап коесуздар бул жерден, сохранить деген, анан кийин кайра мои упражнения деген жерден таап аласыздар. Мен 2 оюн түзгөм. Бирөөсү скакун, бирөөсү кто хочет стать миллионером деген оюн түздүм. Мына ушул сыяктуу кылып сиздер бул сайттан дагы көптөгөн оюндарды түзө аласыздар. Ал үчүн сиздер бул жерде берилген шаблондор аркылуу эле новое упражнение дегенди басып, ушул жерден каалаган оюндарды түзүп ойносоңуздар болот. Келиңиздер дагы бир мисал келтирип көрөлү. Бул жерден заполнить таблицу дейт. Мынакей биринчи ойноп көрөлү. Бул жерде мисалы не жөнүндө? Таблицаны толтургула дейт. Глагол. Подберите синонимы к слову. Для первого класса достаточно до 2 синонимов. Демек бул жерде таблицаларга синоним сөздөрүн табып жазышыбыз керек экен. Мисалы, жаловаться дегенге мыть. Дагы көптөгөн түрлөрү бар, рассказать. Дагы көптөрү бар. Шарить дегенге ушул сыяктуу кылып хотеть, мечтать, желать. Хвалить дегенге поощрять, любить. Жана башка синоним сөздөрдү жазсак болот экен. Меники бул жерден бири гана суроо жообум туура болду, калганы туура эмес болуп калды. Мынакей ушул сыяктуу кылып аябай кызыктуу экен. Решите логическую задачу дейт. Бул жерде логикалык суроо берилген экен. Сиздер дагы ушуну биринчи өзүңүздөр ойноп көрүшүңүздөр керек экен, анан ошого карата оюнду түзсөңүздөр болот экен, урматтуу кесиптештер. Көрүңүздөр, бул жерде таблицаны толтур дейт. Викторина с вводом текста деген кандай экен? Формула пика. Бул жерде викторина экен, бирок текст түзүлүш керек экен. Ал эми скачки. Скачкиде посчитайте правильно и обгоните соперника. Мисал, биринчи оюн играть в одиночку. Келиңиздер ойноп көрөлү. Мен бул жактан ойноп атам. Компьютер менен жарышып атам. 2 трехпалых линий начали движение одновременно.
Мен жөн гана азыр эсептеп отурган жокмун, жөн гана сиздерге мисал келтирип ойноп көрүп атам компьютер менен бирге. Мына ушул сыяктуу кылып туура жоопторду тандап ойношсо болот экен балдар. Келиңиздер биз өзүбүздүн примерибизди түзүп көрөлү. Кечирим сурайм, жана мен биринчи ойногондо мен скачка эмес, башка оюн мен алмаштырып алыпмын. Негизи буга чейин скакунду түзүп жүргөнбүз. Келиңиздер. Ал үчүн биз суроо жасап көрөлү. Туура жоопту тандаңыз деп. Жоопту тандап, ат чабыштан биринчи орунду алыңыз деп коелу. Келиңиздер, вопрос дегенге биринчи суроо. Биринчи суроо. Орто Азияда тоолуу өлкө эң бийик тоосу жок, Орто Азияда тоолуу өлкөлөрдүн бири кайсы деп коелу. Орто Азияда тоолуу өлкөлөрдүн бири кайсы деген суроо бердик. Жооптор: Казакстан. Экинчи жок, туура жооп Кыргызстан негизи. Экинчи туура эмес жооп Казакстан. Казакстан себеби тоолуу эмес. Казакстан. Үчүнчү жооп Индия деп коелу. Индия бирок Орто Азияда эмес. Төртүнчү жооп Япония деп коелу. Япония дагы Орто Азияга кирбейт. Балдарга кандай ойношот? Кийинки дагы бир суроо түзүп көрөлү. Алма болбосо жок. Кийинкиси кызыл китепке кирген жаныбар кайсы деген. Мен ар кайсы тармактан алып жазып атам. Сиздер өзүңүздөрдүн берген предметиңиздерге ылайыкташтырып суроолор түзүп аласыздар. Кызыл китепке кирген жаныбар кайсы? Туура жооп, мисалы мен ак илбирс деп коеюн. Ак илбирс. Туура эмес жооптордон мисалы уй же болбосо коён. Же дагы бир туура эмес жооп бул күчүк деп коелу. Күчүк. Келиңиздер, ойноп көрөлү. Расположено как задано, случайный порядок, скорость не имеет значения дейт. Скорость канча эгерде канчалык тезирээк жооп берген болсо, ошончо көбүрөөк балл берилет деген сөз. Эми кийинки ойноп көрөлү. Келиңиздер. Мен түзгөн суроолор. Туура жоопту таап, ат чабыштан биринчи орунду алыңыз. Достор, играть в одиночку. Мен компьютер менен ойнойм азыр. Карап туруңуздар. Орто Азияда тоолуу өлкөлөрдүн бири кайсы? Кыргызстан. Туура жооп Кыргызстан. Ура! Экинчи. Кызыл китепке кирген жаныбар кайсы? Ак илбирс. Туура жооп. Көрдүңүздөр, ушинтип компьютер артта калды. Мен биринчи орунду ээледим. Сиздер балдарга берсеңиздер, играть одиночка эмес, а играть с друзьями дегенди белгилешиңиздер керек болот. Ушундай, урматтуу кесиптештер. Эми дагы бир мисал келтирели. Сиздер өзүңүздөр биринчи ойноп көрүп, анан тандасаңыздар, ойноп көрүп, анан суроолорду түзсөңүздөр ыңгайлуу болот.
өтө кызыктуу. Скачки дегенде аябай жакшы, балдарга да аябай кызыктуу, нат жабышта кетип бараткандай. Таблица толтуруу, викторина, угадывание слов. Бул жерден сиздер сөздөрдү табышат балдар. Сүрөткө байланыштуу кылып сөздөрдү таап коюшат. Ал үчүн сиздер бул негизи англис тилинде берилген, ошондуктан мен англисче түшүнбөйм жакшы. Ошондуктан сиздер кыргыз тилинде же орус тилинде өзүңүздөр предметиңиздерге карата бул жерден суроо берип, ошого карата сөздөрдү таптырсаңыздар болот экен. Сортировка картинок дейт. Укажи элементы лампы накапливания. Укажи элементы лампы накапливания дейт. Бул жерден бир сүрөттү коет экенсиздер. Сүрөттү коюп туруп, анан муунусу эмнеси, бул эмнеси деген суроо экен да. Мисалы, бул жерде турган сырты бул лампанын эмнеси болот? Лампанын колбасы болот. Экинчи бул ичинде турган спиралы болот. Бул физика сабагынан экен да. Төртүнчү бул жерде мен жөн гана азыр көрсөтүп жатам. Ушул сыяктуу сиздер деле мисалы кыргыз тилинен болсо калпактын сүрөтүн коюп, мисалы калпактын башы же болбосо элечекти койсоңуздар, элечектин жоолугу, ичи, сырты деп, же болбосо кыргыздын кийимдери болобу, же болбосо бир өсүмдүктү коюп биология мугалимдери колдонсо болот экен. Деги эле кайсы сабакта бир предметтин түзүлүшү боюнча сабак боло турган болсо, ошол приложенияны колдонсоңуздар болот экен. Келиңиздер, эми дагы кийинкисине көрөлү. Найди пару. Демек, бул жерде түгөйүн тап деген оюн. Демек, бул жерде вид сзади дейт. Демек, вид сзади болсо бул жок, туура эмес экен. Вид сверху. Менимче жок. Көрөбүз азыр. Вид снизу. Менимче ушул. Вид справа. Вид спереди. Вид слева деп коелу. Баары эч нерсеси туура эмес болуп калды окшойт. Эгер кызыл күйүп кала турган болсо, туура эмес дегендин белгиси болушу мүмкүн. Келиңиздер. Данное задание выполняется при вытаскивании соответствующей картинки. При правильном соотношении пара исчезает. На экране должна остаться только модель. Демек, менин берген жоопторум бардыгы туура эмес. Туура жооп бергенимде бирден картинкалар жок болуп кетмек. Ушундай, урматтуу илим жетекчилери, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер, ушундай кылып сиздер дагы learningapps.org сайты менен балдарга кызыктуу оюндарды түзүп берсеңиздер болот. Сиздерге шилтемени WhatsApp группага жөнөтүп коем. Барыңыздарга ийгилик. Сиздер да түзүп биздин группага же болбосо жеке катка мурунку жиберип жатканыңыздардай эле мага дагы ушу оюн сиздер өзүңүздөр түзгөн оюндардын шилтемесин жөнөтүп койсоңуздар болот. Ар бир оюнду түзгөндөн кийин шилтемени кантип жөнөтөсүздөр? Мисалы, мен жанагы миллионер оюнунун шилтемесин бул жерден жөнөтө алам сиздерге. Ссылка дегени басып туруп, копировать кылып туруп, анан WhatsApp группага сала алам. Же болбосо бул жердеги QR код аркылуу биз телефонду ушу QR кодго такасак, ушул оюнга келип түшөбүз. Ушундай, сиздерге жакты деген үмүттөмүн. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.